Олардын баарын биз колго тешип чыгабыз. Правойник деген буюм бар, ошо менен тешип жасап, андан кийин краска беребиз, анан лак беребиз, анан боо өткөргөн жерлерин тагабыз. Андан кийин анан калыпка келтирип, анан керилип, таман чапталып, таманы тигилип, андан кийин анан даяр болуп, ушундай болуп чыгат да. Алмаз Өмүров ишкерчиликти мындан туура 6 жыл мурун 350 сом менен баштаган. Учурда бул тармактын көзүн таап, бут кийимден сырткары булгарыдан жасалган капчыктарды да жасоону өздөштүргөн. Кармановдун айтуусунда ар бир адам алдыга максат кое билип, ага жетүүгө аракет кылса болот. Бут кийимди тандаганыма дагы бир себеп болгон, ошол убакта мен бут кийимге шаарга жаңы келип иштеп, окуп, кыйналып жүрүп, бир жыл жайылата, анда деген жана пальчиковый деп койчу, ошондой китайский шлёпкалар жаңы чыккан. 150 сомго бут кийим ала албай койгом. Жетпей койгон акча. Квартирама жетпейт, курсагыма тойбойт, кийимиме жетпейт. Аябай кызыккам да. Анан айланамды карасам, бүт эле мага окшоп кыйналгандар. Бут кийимге жетпегендер, бут айрылгандар, ушундай да. Мен бул ишти баштабасам, башка адам баштабайт. Мен колуман келгенин баштай берейин. Соңку убактарда кыргыз орнаменти түшүрүлгөн баштыкча жана бут кийимге кызыккан кардарлардын саны өсүүдө. Чет жактардан келген бут кийимдерге салыштырмалуу териден жасалган буюмдардын сапаты дээрлик жогору дешет өндүрүшчүлөр. Бул тармакты кеңири жайылтуу максатында Алмаз Өмүров Кыргызстандын аймактарында атайын окуу мектептерин ачууну пландоодо. Ошол бизнес школа. Тренинг эмес, келип алып эле жөнүнө сүйлөп эле мынтсеңер мынча акча табасыңар эмес. 38 саатка бөлүп атабыз го, 3 ай. 3 ай курска 38 саат. Мисалы, бир күнү ачкыч кап. Ушул боюнча сабак өтөт. Ушуну кандай лекала чийилиш керек, ичине кандай отуруш керек, кармандарынан бери жазалса, базардын алды болорун, кнопкаларды кандай чапташ керек. Ушул бир күнкү сабак. Эгер ошол бир эле биз Кудай буйрса окутуп, бир келечектин бизнесмендерин чоңойтуп алсак, мына ушунда эле бир топ акча жатат. Бул чакан бут кийим өндүрүүчү жайда азыркы тапта 5-6 гана адам иштейт. Буга чейин мамлекеттик жумушта иштеген Кубанычбек Карыпов 3 жылдан бери ушул жайда эмгектенүүдө. Башында бычмачы кызматын аткарып келсе, эми минтип тигүүнү өздөштүрүп алган. Бир күндө 3-4 жуп чыгара алат. Мен мындай бут кийим жасалган эмелер көп эле негизи. Бут кийим чыгаргандар көп. Бирок сапатын жооп бере албай, анысын айта албайт экенмин да. Бут кийимге Булгарадан башка керектелүүчү жабдыктарды көпчүлүгү чет өлкөдөн алынып келинет. Буга чейин Башкирстан жана Турцияда өткөн көргөзмөгө да катышып, бир катар сыйлыктарга ээ болгон. 2-8 сентябрь күндөрү Ысык көл облусунда өткөрүлө турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып көргөзмөгө катышууга кызуу даярдык көрүшүүдө. Махабат Өмүрбекова, Жуманазар Абдрахман уулу, Нур Ньюс, Бишкек.